Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз ар дайым жашообузга эң керектүү болгон, ден соолугубузга пайдалуу болгон пайдалуу кеңештерди сунуш кылып турабыз. Андыктан биздин каналга катталып коюуну унутпаңыз. Ракты айыктырып, баш ооруну баскан жаз гүлдөрү тууралуу билесизби? Анда биз менен кошо окуп, видеону аягына чейин көрүп, лайк басып коюңуз. Жаз келип, жер жарып чыккан чөп менен кошо жазгы гүлдөрдүн да кылтайып баш көтөрүп калган учуру. Гүлдөр жашообузга көрк, сулуулук, жылмаюу тартуулагандан сырткары ден соолугубузга пайда, келбетибизге сулуулук алып келген чоң касиетке ээ. Анда ушул жаз гүлдөрүнүн пайдалуулугу тууралуу сөз козгосом. Байчечекей ден соолук үчүн. Байчечекей гүлү рак, баштагы шишик сыяктуу эң оор дарттардын дабасы болгон күчтүү өсүмдүк. Андыктан муну пайдаланууда экият болуу зарыл. Андан сырткары байчечекейден жасалган бардык эле рецепттер кош бойлуу аялдарга сунушталбайт. С витамини жетишпегенде. Байчечекейдин жалбырагында бул витамин көп. Жалбырагынын ачуу дамынан арылуу үчүн туздуу сууга 5 мүнөт саласыз. Андан соң майдалап, чоң кашык менен күнүнө 3 маал ичесиз. Муун ооруларында байчечекейдин гүлүн, жалбырагын, сабагын кошо эт турагычтан өткөрүп, ооруган муунуңузга 15 мүнөт жука кылып жабасыз. Эскерте кетчү нерсе, мындан узакка кармасаңыз, байчечекей терини күйгүзүп жиберет. Рак оорусунда 50 грамм майдаланылган байчечекейди ушунча эле өлчөмдөгү 70 градустук спиртке салып, 3-4 жума тыныктырып коюңуз. Даяр болгон дарыны тамак ичерге 30 мүнөт калганда күнүнө 3 жолу 5 тамчыдан ичесиз. Сулуулук үчүн 1 тал байчечекей гүлүн 300 мл сууга салып 3-4 мүнөт кайнатып аласыз. Чачыңызды жууган соң аягында бул маңыз менен чайкап салыңыз. Чачыңыз түшпөйт. Ушундай эле максат менен бул суюктукту 1 чай кашык менен күнүнө 3 маал ичсе да болот. Какым ден соолук үчүн. Тамакка болгон табит жоголуп, уйку качканда, ашказандагы кычкылдык азайып кеткенде какымдын тамырын кургатып, майдалоо керек. 5 чоң кашык майдаланылган тамырга 1 литр кайнак сууну куюп, отко 20 мүнөт кайнатасыз. Анан муздатып, 1-2 стакандан тамактанууга чейин күнүнө 3 маал ичүү керек. Боордун өнөкөт оорусунда жана кандагы холестерин төмөндөп кеткенде, какымдын ширесин сыгып алып, ага ошончо өлчөмдөгү спирт куюп караңгы жерге 21 күн коюп коюңуз. Андан соң марледен өткөрүп тундуруп алып, күнүнө 30 граммдан 1 маал ичүү шарт. Аз кандуулукта жана организмге витамин жетишпегенде, 1 чай кашык какымдын жалбырагына 200 грамм кайнак сууну куюп, 1-2 саат демдеп коесуз. Муздагандан кийин күнүнө 50 граммдан 4 маал тамакка чейин ичесиз. Сулуулук үчүн какымдын кургатылган жалбырагын майдалайсыз. Андан соң 2 чоң кашык алып, үстүнө 250 мл кайнак суу куюп демдеп коесуз. Муздаган соң муну менен денени жана бетти жуусаңыз болот. Бул бардык түрдөгү терилер үчүн даярдалган лосон. 3 чоң кашык какымдын жаңы жалбырагы менен гүлүн майдалап, аны 30 грамм жылуу сүткө 10 мүнөт чылап коесуз. Ага 1 жумуртканын сарысын, эгер бет кургак болбосо, агын бет майлуу болсо аралаштырасыз. Даяр болгон масканы жука кылып бетиңизге 20 мүнөт жабасыз. Андан соң жылуу суу менен жууп саласыз. Ромашка ден соолук үчүн. Ич өткөндө, тамактын сезгенүүсүндө, ичеги ооруларында 6 чай кашык кургатылып майдаланылган ромашканын гүлүн 600 мл кайнатылган сууга салып, идиштин капкагын жаап, кайнап жаткан сууга 30 мүнөт салып коюңуз. Андан соң 15 мүнөт тыныктырып, жылуу боюнча иче берсе болот. 100 граммдан күнүнө 3 жолу ичип турууда 10 күндүн ичинде дартка дава боло алат. Өнөкөт циститте 1 чоң кашык майдаланылган ромашканын гүлүн 200 грамм кайнак сууга салып демдеп коесуз. Анан анын тундурмасын 1 чоң кашыктан күнүнө 3 маал ичесиз. Дененин бир жери кесилип ырбап кетсе,
2 чоң кашык ромашканын майдаланылган гүлүнө спиртти көмбөгүдөй кылып куясыз. Караңгы жерге 1 жума коюп, андан соң жарага сүртүп турасыз. Сулуулук үчүн 200 грамм ромашканын гүлүн 1 литр кайнак сууга салып, бир нече мүнөт демдеп коесуз. Андан тундуруп, ага бетиңизди жуусаңыз, териңиз жумшак жана жагымдуу болуп калат. Кечинде бетти тазалоодо 1 стакан ромашканын жогорудагыдай суюктуктагы 1 чай кашык атыр кошуп, бул аралашма менен бетиңизди сүртүңүз. Мындан соң бетиңиздин клеткалары ачылып, жумшарат. Эгер бетиңизге безетки чыгып да жатса, чачыңыз майлуу болсо, какачтан арыла албай жатсаңыз, 150 грамм ромашканы 1 литр кайнак сууга салып, 5-10 мүнөт кайнатып, анын буусуна бетиңизди тосуп, башыңыздан бери чүмкөп алыңыз. Муну жумасына 3 жолу жасасаңыз, жакшы жыйынтыгын берет. Сирен гүлү ден соолук үчүн, тери аллергиясы, кант диабети, астма оорусунда сирен гүлдөп жыты аңкып турган кезде тамырын казып, анын айланасындагы топурагынан 1 чоң кашык аласыз. Анын үстүнө 1 литр кайнак сууну куюп, 15 мүнөт кайнатасыз. Андан соң муздатып, 1 чоң кашыктан күнүнө 3 жолудан тамактанууга чейин ичип турасыз. Сасык тумоо, ашказан жарасы, жөтөл, кант диабетинде, ревматизм ооруларында, муундарыңыз какшап ооруса, сирендин гүлүнөн май жасап пайдалансаңыз, ал үчүн 2 чоң кашык майдаланылган гүлгө 2 чоң кашык таза каймак май кошуп, жакшылап аралаштырып, ооруган жериңизге сүйкөп туруңуз зарыл. 0,5 литр арака 200 грамм сирендин гүлүн чылап, караңгы жерге 2 жума коюу керек. Даяр болгон суюктукту ревматизмде ооруган жерге компресс кылып тартса болот. Ушул эле суюктукту 3-4 маал тамакка чейин 1 чай кашыктан ичип туруу ашказан жарасы, жөтөл, кант диабети, сасык тумоо ооруларында пайдалуу. Жара, ириң, баш ооруда ириңдеп же жара болуп кеткен жерге сирендин жаңы жалбырагын коюп, аны таңып коюу керек. Бир күндө 3-4 жолу жалбыракты алмаштырып туруу шарт. Жаңы жалбырак ириңди соруп алат. Ошондой эле жарадагы микробдорду өлтүрүп, аны тез бүтүүсүнө жардам кылат. Баш ооруганда жалбыракты башыңызга таңып, оору басылганда алып салыңыз. Ич өткөндө, ашказан жарасында, кургак учуктун жеңил түрүндө, бөйрөктөгү ташты түшүрүүдө сирендин жалбырагын кургатып майдалайсыз. 1 чоң кашык майдаланылган жалбыракка 250 мл кайнак суу куюп, 1 болк этирип кайнатып аласыз. 2-3 саат тыныктырып, аны тундуруп аласыз. Даяр болгон маңызды 1 чоң кашык менен бир күндө 4 жолу тамактанууга чейин ичүү керек. Бир курс 2 жумага созулат. Сулуулук үчүн, бетиңизге безетки чыкса же аллергия болсо, сирендин гүлүнөн жасалган лосонду пайдалансаңыз болот. 1 литрлик айнек банканын жарымына чейин сирендин гүлүн чогултуп, үстүнө толтура суу куюп, 1-2 жума салкын жерге коюп коюңуз. Даяр болгон лосонду муздаткычка салып коюп, пайдалана берсеңиз болот. Маалыматтар интернет булактарынан алынды. Ар кандай ооруларда дарыгериңизге кайрылып пайдаланууңузду сунуштайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар, ар дайым ден соолукта жүрүңүздөр.